Эми бул жер кычандын багы кыйылган эле. Силер кайсыл жерлерге куруп алдыңар эле муну? Түз эле айтайынчы. Түз эле айтайын. Айландырбай. Силер канча аянт алдыңар эле ошондо? 2005-жылы алып болдуңар. 1-3 койдон алганбыз. 1-3 койдон турат. 3 гектар деген сөз каяктан чыгып атты? 3 гектар деген сөздү ал каяктан алып чыкканын мен билбейм. Ал Силер кычандын кайсыл багын кыктыңар эле ошондо? Биз кычандын бир да багын кыйган жокпуз. Могу жерден баштап мен культура өзүнө кайтарып алды. Маданият министрлигинин карамагында. Азыркы күндө. Карамагында да. Ошо эми жардамдан кийин ара албай калып атам эми. Баяктан тапкан пайдаңар эмне? Балким бул жакта силерге караштуу курулуштар барбы? Ачык эле айта берсеңиз. Акча бөлүп берди, 14 миллион кишине көбүрөөк сом кетти. Дом Эмне болгон Терентьев. Бул ошо шаардын башчысы Илья Терентьевдин дачасы болчу. Демеле мусорный свалка болуп калган. Хово деген 200 чоң машина, 200 погрузчик. Ошолор где-то 1 айбы, 1,5 ай иштеген, ошо барып чыгарып таштандын баарын. Пайда таппасаңар өткөрүп берсе болсоң. биякты өткөрүп берейин десең дагы азыр албайт го дейм азыр. Такта беретин да. Мына жоламан ак жолдон баштап азыркы. Ушулардын баары ушул жактан өттү эле. Ушул жакта бүткөн жок, азыркыга чейин биякта. Акыркы кездерде сейилбак маселеси көтөрүлүп жатат. Буга себеп Бишкек мэрия Ататүрк багына катар жайгашкан үйлөрдү демонтаждоо демилгеси болду. Мындан улам башка дагы парктардын маселеси көтөрүлүп, коомчулукта, социалдык тармактарда кызуу талкуу болууда. Мисалга Аскар Салымбековго тийиштүү болгон Дордой спорт комплекси жайгашкан жердин орду, тагыраагы Кычан сейилбагы жана Аламүдүн базарынын сейилбагын алсак болот. Биз бул чыгарылышта эки сейилбактын таржымалы тууралуу айтып беребиз. Саршен ага. Спорт клуб Дордой түзүлдү. Азыр ушул жерде турабыз. Эми бул жер кычандын багы кыйылган эле, бакка айланган эле, дегил башы бак болчу дедик да. Ошол кайсы жерден башталат, кандай болот, силер кайсыл жерлерге куруп алдыңар эле муну? Түз эле айтайынчы. Түз эле айтайын. Айландырбай эле. Мен дагы түз эле айтайын. Могу жер ошо грунтовый мына поле болчу, жер поле. Стандартный эле, но көкчөп эмес, ушундай эле. Кайсыл мекемеге карашы эле ошол? ФДП. Калганы могу жерден баштап уже бак болчу. Мындан ары карай, бактар болчу. Кайсы жылдар дедиңиз, кайтып? 69-70 жылды бактар болчу. Могу жерде эме бир там болчу мына. Биз аны кайта салып бердик. Аскар Маткалович акча бөлүп берди, 14 миллион кишине көбүрөөк сом кетти. Дом Терентьев. Бул ошо шаардын башчысы Илья Терентьевдин дачасы болчу. Калганы парк болчу. Ушул жер. Анча эле аттракциондор деле жок болчу. Охрана средага карашы ушул жерчи. Анан 2004-жылы муну карап уже жардам бере баштаганбыз. Могу жердичи чыгмап келип, көк чөп айландыра баштаганбыз, мындай эле жардам беребиз деп эле. Аскар Маткалович футбол жакшы көрөт, федерация болгондо ушул жерди газонго айландырып салбады. Чымды бүт тоодон алып келип, бияка жайып мына азыр ушундай болуп калды. Анан спорт клубка карап калганда биз дагы 12 метр кошуп, тоже чымап келип, чоңойтуп стандартный кылып койдук да бул полени. Ушул поледен башталган спорт клуб. 58-жылы мен 100-кө толом да, ошондо 49 жыл болот экен. Биз алган, ошол менен келишимди биз мурун бүт эле алганбыз. 10-жылы 2010 бу? 2010-жылы могу жерден баштап мен культура өзүнө кайтарып алды. Мындан арыбы? Азыр мом ушундан ары Маданият министрлигинин карамагында. Азыркы күндө. Карамагында да. Өздөрү карайт. Өздөрү карайт. Булар ошондо силерге тиешеси жок экен да мояк. Мояк тиешебиз биз мындай эле, если булар бир нерсе салам десе, муну биз салып коебуз. Но бул азыр өкмөт карап атат, бул жерди футболго бизге беребиз деп атышат да, ойлор ошондой. Тиги парк, биз ошо паркка где-то бир 3-4 миллион акча бөлүп, где-то 10 жыл мурун жасап бергенбиз. Брусчатка, паркты жасап бергенбиз. Момундай кылып, анан где-то около 4 миллионду акча кетип, бүт брусчаткалап, тротуарларды кылып, бактарын тигип бергенбиз. Аны карабай коюшкан. Себеби бюджеттен акча жок, аны каралбай калып. Мамлекет мен культура кылып бергенбиз. Өздөрү мындай эле спонсорский жардам берип койгонбуз. Ошо эми жардамдан кийин каралбай калып атам эми? Я. Жардам бергенден кийин да каралбай калып атабы анан? Каралбай калбады. Азыркы күндөчү?
Азыр буквально 1 жыл боло элек Бакай банк өзүнө алып, жардам спонсордук помощь кылып, Бүтбанк кайта жасап, биз жардам бердик суудан. Себеби биз ошоктон скважина кылып алганбыз өзүбүзгө. Поле сорун. Азыр кычандын кайсыл багын кырктыңар эле ошондо? Биз кычандын бир да багын кыйган жокпуз. Ошол кайсыл жерде эми ошол? Токто, могу жерде биз келгенде, могу жерде мына могу ворота турбайбы? Ооба. Ошол жерде бир эле бак болчу биз келгенде. 20 жыл мурун. Уже бактар жок болчу. Биякта жок. Жок, бир да бак. Антети калбады, эски бактар турат го. Мына айткан таштанды болуп калыптыр да, э? Таштанды эмес. Демеле мусорный свалка болуп калган бияк. Ошонун кыргызчасы таштанды да. Таштанды болуп калган бир. Анан ошо биз баштаганда как раз Аскар Маткович сатып алган бир Хово деген 200 чоң машина, 200 погрузчик. Ошолор где-то 1 айбы, 1,5 ай иштеген, ошону баарын чыгарып, таштандын баарын. Тетигине турбайбы бурч. Ошондой эле болчу бияк. Ушунун баары кычандын багы моундай бактар болчу, бүт. Могу серкадан бери. Ошондой болчу. Ал еще мусор болчу, э? Мусор кычан бактары биз келгенде уже жок болчу. Бир эле бак турган ортодо. Калган могу же пустырь эле болчу. А моундай Монун бардыгы, бүт эле пустырь. Анан могу биз келгенде могу бактар турган. булар турбайбы дагы? Жок, турат, на, пожалуйста. Менде бир таап берем сүрөт. Уште так ушу жердин сүрөтү бар. Кыргызстан боюнча ар бир районго 54-55 газон белекке берген. Аскар Маткович. Футболду Ушу сыяктуу, э? так ушундайды газондорду Кыргызстан боюнча бүт райондорго тараткан. Баш жактан башталган бирок, э? Башы жактан Ата, эми баштап. монун орду эмне эле мурда? Бияк орду могу жерде эме болчу деп Качан алдыңар атпайбы? биякты? Иә. Биякты качан алдыңар? Ошондо эле бүт эле Эмне эле? алганбыз. Мусорный свалка болуп калган жер да бул. Аны түстөп, убакта канча тазаладык. Айтып атпаймынбы, 200-300 Хово деген чоң машинеден бүт мусорун баарын чыгарганбыз да. 2008-жылы келип мэр, шаардын мэри келип ачкан берди. Бул залды ошо 2009 жылы салганбыз. 2009-жылы. Бул залда эмнелер? Бул эме спортзал. Азыр мен убакта Кыргызстандын эң күчтүү сыймыктуу жигиттерин көрүп турам да. Сүрөттүнчө. Бул жөн эле илип алдыңарбы же кандай? Тактоо иретинде. Мына Жоламан, Ак жолдон баштап мына азыркы. Ушулардын баары ушунчактан өттү эле. Ушул жакта бүткөн жок, азыркыга чейин биякта. Вот, например, бир комнатага киребиз, Жоламан комнатасына кирсек азыр. Алда биякта азыр там сатып берди Жоламан. Ата-энеси там сатып берди. Ушулар ушул жакка жатып, ушул жактан тарбияландыбы? Ошондо. Булар мүчө. Азыр бул жаткандардан кимге айтайын? Биякта жаткандар бул жатты. Ошол комната булардыкы. Данияр, Калыбек Жолчубек, директор мектеп. Руслан Түменбаев. Мына. Ушулар ушу комнатан эстафета боюнча ала беришет да ушу комната. Силер ошондо бир эле футбол эмес, башка спорттун түрлөрүн да колдонгонсуз. Мына көрсөтөйүн. Хоккей 6 жолу чемпион, Дордой нарын. Гимнастика, мына гимнастика могу залга барабыз. Но 15 жыл бизде болду. Волейболдун командабыз мына 1 жолу чемпион болду. Мускулско айындары 5-6 жолу утту. Берде тренировка кылат. Эми булардын ошо баскан турганы, жатканы, каражаттардын баары кимде? Силерден турабы? Бүт эмес. Например, курама команда мүчөлөрү, алар стипендия өкмөттөн да алат, бизден да алат стипендия. Жумош балдар бар бул жерде. Жоламандар ушуктабы жаткан, э? Жоламан жатат. Бул могу комната Амантур Исмаиловду билесиңерби? Ооба. Могу комната Амантурдуку. Бар, калган футболисттер. Ак жолдук каякта? Иә. Ак жолдук. Сборда да. Жок, комнатасы каякта? Ак жолдуку? Ак жол биякта эле. Тогуу. Ал приходящий. Бул Академия футбола Дордой 15 жылдан бери. Мурун школа Дордой, группа подготовки Дордой дечилек. 3 жылдан бери академия кылып, дагы шарттарды жакшыраак кылып, статусуна жараша. Азыр ушу академиядан азыр ар бир команда алсаң Кыргызстанда высший лиганы. Ошондо академия футболдун балдары ойнойт да биздин балдар. Кант болобу, Алай болобу, Нарын болобу. Жалпы канча бала? Ветераны. Жалпы 550. 550 бала, э? 550. Тарбияланып кеткен, да? Бияк туалеттер, специально зимний туалеттер, чоң, бүт баары
справляет, жетет. Мына академия футболга ойнойт биздин балдар. Азыр жана Кыргызстандын сборныйында чыгып аткан балдардан кимдер бар? Азыр мына бүгүн Жалал Ата сбору чыгып атпайбы? Ооба. 9 бала бизден, Дордойдон. Ошол тарбиялангандар. Жок, 9 бала эмеден. 9 бала азыркы Дордойдон. Бүгүнкү командадан. А так Абдышадов, Эрнис Батырханов, Жыргалбек уулу и так далее карасаң 80% Дордойдон воспитанниктер. Мына академия Чыккандар турбайбы? бар эмес, көбү. Мындай жалпы жана. Бул биздин академия футболга бөлүп бергенибиз шарт түзүп детский бул. Детский. Калыстуу үчүн айта кете турган болсок, 2007 жылы сергек жашоо образын жайылтуу, ар түрдүү спорт түрлөрүн жана өзгөчө ата мекендик футболду өнүктүрүү максатында Дордой спорттук клубу жана Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин улуттук маданият борборунун ортосунда Кышан Жакыпов атындагы парктын аймагына маданий спорттук комплекс куруу жана эксплуатациялоо үчүн 49 жылга ижара келишими түзүлгөн. Учурда жердин ижара акысы үчүн мамлекетке ай сайын 110 миң сом жана жылына миллиондон ашык акча каражаты төлөнүп турат. Дордой ассоциациясы 120 миллион сом бөлүп, кыска убакыттын ичинде табигый жана жасалма чөптөрү бар футбол аянтчалары, күрөш залы, жабык спорт зал, конференц зал жана футбол музейин курган. Бүгүнкү күндө Дордой спорттук клубунда футбол, волейбол, хоккей, эркин күрөш, грек-рим күрөшү, көркөм гимнастика жана бокс боюнча машыгуулар өткөрүлүп турат. Мындан тышкары футболду жана дене тарбияны өнүктүрүү үчүн республиканын аймагында 50дөн ашык мини футболдук аянтчаларынын жасалма каптоо комплектилери берилген. Айта кетчү жагдай, парк ижарага берилгенге чейин начар абалда болгон. Учурда спорттук объектлер жайгашып турган жерде эч кандай жашылданган бак-дарак болгон эмес. Ошондуктан спорт объектлерин куруудан мурда ал жердеги ондогон тонна таштандыларды чыгарууга туура келген. Ал эми парктын сакталып калган жашыл аймагы тозулуп, брусчаткадан сейилдөө жолдору жасалып жана отургучтар коюлган, жаңы күзөттөр орнотулган. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн 2 миллион 800 миң сомдон ашык акча каражаты коротулган. Борбордун биринчи старостасы Илья Терентьевдин үйүн толугу менен Кыргыз реставрация долбоору боюнча калыбына келтирилген. Аны реконструкциялоо үчүн 14 миллиондон ашык акча сарпталган. Эми Аламүдүн базарынын Сейил багы тууралуу сөз кылабыз. Сейил баг 2005 жылы 49 жылга Аламүдүн базарынын жетекчилигине ижарага өткөн. Жылына 700 миңге чукул ижара акысын төлөп турушат. Бирок базар жетекчилиги бул Сейил баг элдин суранычы менен гана алынганын, эч кандай пайда болбосун, ал тургай мамлекет кайсыл күнү сураса, ошол күнү өткөрүп берип сала тургандарын билдиришти. Эми Төрөгелди мырза, сиз бул жакта базардын орун басары экенсиз да? Анан жетекчиңизге жолуга алган жокпуз. Ушул парк боюнча маселе көтөрүлдү. Бул жакты силер кандай кызыкчылык менен алдыңар эле? Баяктан тапкан пайдаңар эмне? Балким бул жакта силерге караштуу курулуштар барбы? Ачык эле айтып берсеңиз. Эми бул жак башынан айтып берейин мен, бул жерде мурунта да илгертеден бери Союз учурунан бери эле буяк парк болчу да. Анан буяк каралбай калган да. Эгер бизде архивде да сүрөттөрдү карайбыз азыр до мурун кандай эле. Бул жер каралбай, свалка болуп, жанагындай бомждор уже жашап алган да буяка, наркомандар, түнкүсүн наркомандар, ар кандай кылмыштар болуп, анан бул тегерек четтеги элдер бизге келип суранган да, ушу Аламидин деп парктын аты да Аламидин, базарыңардын аты да Аламидин, ушул жерде өзүңөр алып бир жашылдандырып, бул тегерек четтеги жашоочуларга бир өзүңөрдүн салымыңарды кошуп жашылдандырып, мындай балдарыбыз менен келип сейилдегенге жасап бербейсиңерби деп биз ошол эле максат менен алганбыз да. Бул жерден мисалы биз пайда табабыз деп деле айтканда мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына бир сыйра тартып чыккыла коммерческий объект жок буяктачы. Бир аттракциондор бар майда чүйдө, алар аренда төгөт, ал арендасы бияктын парктын обеспечениясынын даже бир 20%-на жетпейт да. Мына биякта деген күнүгө 2ден бала турат, 3 смен турат. 6 бала иштейт. Кароочулар, охрана бар, андан сырткары садовниктер бар. Монун баарын күнүгө сугарыш керек, күнүгө караш керек. Эми өзүңөр билесиңер да, уход керек мунун баарына. Ар кандай освещениясы бузулуп калат, тиягы бузулуп калат, ошонун баарына өзүбүз ушунча жылдан бери өзүбүз карап келатабыз мына. Эгерде азыр биз алган кезде кандай эле интернеттен деле карап көрсөңөр болот ал сүрөттөрдүчү. Биз алган кезде кандай эле, азыр кандай эле, бул асман менен жер да. Мына жакын бир жыл, 2 жыл боло элек мына бул асфальтты мына басканыбызга. Ушу асфальтты басканыбызга мына $40 000 кеткен да.
эми $40,000 бул парктан чыгара албайсың да мынча акчанычы. Биз только салым кошуп эле келе атабыз да. Бул жерде эч кандай биздин мындай коммерческий эмебиз жок да. Биз пайда көрөлү. Пайда таппасаңар өткөрүп берип койсоңор. Эми эгерде өкмөт айтса, өткөрүп бергиле, дальше өзүбүз карайбыз, өзүбүз дальше улучшать этебиз инфраструктураны десе, биз даярбыз өткөрүп берип коебуз да. Биякты өткөрүп берейин десең да азыр албайт го дейм азыр. Мисалы болжолдуу түрдө сиздин айтыңызда бир 300.000 тегерегинде айына баягы бул жак тейлегендер кетет экен, чынбы? Ошондой 300.000 анан жылына канча аренда төлөйсүз? Андан жылына 700.000 аренда төгөбүз мамлекетке. Андан сырткары биякта жана айлыктардан сырткары да биякта обеспечениясы бар да, күнүмдүк оокат эмелери бар. Мисалы ушул эле газонду 2-3 күндө бир кыркып турат балдар. Бияктарды сугарып туруш керек постоянно, сууга төлөйсүң, светке төлөйсүң, коммунальный услуга, ошонун баардыгын өзүбүз карайбыз да мына. Ушунча жылдан бери өзүбүз карап келатабыз. Ушу паркты сугарыш үчүн силер канча аянт алдыңар эле ошондо? 2005-жылы алып болдуңарбы? 1-3 бойдон алганбыз. 1-3 бойдон турат. 3 гектар деген сөз каяктан чыгып? 3 гектар деген сөздү ал каяктан алып чыкканын мен билбейм. Ал конкретно биз постановление менен өткөрүп алганбыз. Постановлениялар азыр архивтерде деле бар да. Өзүңөр чыгарсаңар Аламедин базары 1-3 деген площадь менен алган. 1-3 деген площадь менен бүгүнкү күндө турат да. Эч нерсе курулуш жок, эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе салынган жок. Бул контейнердин ары жагында парковка машиналар турат да. Ал кимге таандык? Бул контейнердин ары жагындагы бияк деген бул муниципальный парковки деген ишкана бар да, азыр жаңы ачылган. Азыр ошолорго таандык. Биз ошолордон арендага алып биз иштетебиз бияк. Бул паркка, бул жердин эч кандай тиешеси жок. Ал өзүнчө коммерциялык багытта өзүнүн багыты экен да. Азыр бияк боюнча дагы акимият менен мэрия менен бирге азыр бир иштерибиз буюрса жакшы пландарыбыз бар. Бияка жанагындай многоуровневый парковка кылып, жана ГЧП деп чыгып атпайбы азыр. Ошондой кылып өкмөт менен бирге бир жакшы бир проектибиз бар. Буюрса ишке ашып кетсе бияка многоуровневый парковка тургузалы деген маселе. Базарга келгендер ушакка. Базарга келгендер андан сырткары биякта өзүңөр билесиңер да, көчөлөр аябай загруженный, постоянно пробка болуп турат. Ошо пробкаларды разгружать этип, бул базардын тегерегиндеги парковкаларды жоюп, ушака заманбап жакшынакай бир паркинг салып коеюн деген. Түшүнүктүү. Жалпы жонунан бул жерде эч кандай талаша турган деле маселе жоктур го? Эми бул жерде талаша турган маселе деле жок да, эми чындыгында айткандачы. Өзүңөр деле мына азыр балдарга айтып бир сирия мындай кыдырып карап көрсөңүздөр болот, мындай бир коммерческий бир объект көрбөйсүңөр да бул жердечи. Биякта тегерек четте мектептер бар. Ошо мектептердин окуучулары келип канча бак тиксек, алардын баарын талкалап кетет, анын баарын кайра ким жооп берет? Өзүбүз эле кайра эле ордуна башкаларды отургузуп, мына бояктарды деле көрсөңөр, бунун баары эле акчага келген да, бул бактардын баары, бул газондун баары акчага тигилген. Мына бул брусчаткага дагы 2 жыл боло элек жаңыртканыбызгачы. Брусчатканы дагы бүт жаңы койдук. Мунун баары эле акча да. Парк өзүн өзү эч качан актабайт да. Түшүнүктүү. Рахмат.